Интернет аркылуу акча табуунун эң оңой жолу Еволон сайтында. Баары жөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, инвестор катары акча салсаңыз, 7 күндө кылып, жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Еволон сайты. Садыр Жапаров, Текебаев жаш кыздардын артына жашынганды койсун. Өмүрбек Текебаев бүгүндагы элди бузуп, туура эмес жакка үндөп жатат деп айтты. Садыр Жапаров жергиликтүү телеканалдардын бирине маек берип жатып. Өмүрбек Текебаев бүгүндагы элди бузуп, туура эмес жакка үндөп, конституция түзүп жатат. Садыр Жапаров узурпация кылган жатат, диктатура орноткону жатат деп. Конституциянын тамгасындагы түшүнбөгөн жаш балдарды, кыздарды сүйлөтүп, кафеде олтуруп алып, бирден кабыл алып, аларды ар кайсы жактарга жиберип жатат. Мындай бузукулукту Текебаев токтотушу керек. Мен муну айтпаска аргам жок. Муну айтууга мажбур кылып жатат. Эгер коомчулук көтөрүлүп кете турган болсо, анда аягы чатак болот. Ошон үчүн андайга барбашыбыз керек, деди ал. Булак Назар Ньюскейже. Садыр Жапаров, Текебаевди кумтөр маселеси кызыктырбайт. 2015-жылы парламенттик шайлоого аттанганда трибунага чыгып алып, кумтөрдү улутташтырышыбыз керек деп бакырып жатат деп айтты президенттикке талапкер Садыр Жапаров түндө жергиликтүү телеканалдардын бирине маек берип жатып. 2012-жылы кумтөр маселесин көтөрүп чыктым. 4 ай изилдеп парламентке токтомдун долбоорун алып чыктым. Ошондо акыркы күнү добуш берер күнү Текебаев бүт командасы менен добуш бербей чыгып кетип калган. Залда 4 эле депутаты калып добуш берген. Анын экөөсү мени менен чогуу барып комиссияда иштеген болчу. Алардын добуш бербеске айласы жок болчу. Эгер Текебаев колдоп койгондо өтүп кетмек. Андан кийин 2015-жылы парламенттик шайлоого аттанганда трибунага чыгып алып, кумтөрдү улутташтырышыбыз керек деп бакырып жатат. 2 жыл мурун эмнеге добуш бербей койду анда? Бул деген арам ойлук саясат болгон, деди ал. Булак Назар Ньюс. Садыр Жапаров, Каныбек Иманалиев коррупционер. Түндө президенттикке талапкер Садыр Жапаров 7 каналга бир жумадан бери саясатчылардын жана коомчулук арасында талкууланып келе жаткан конституция боюнча суроолорго жооп берди. Анын ичинде ал айрым саясатчылар боюнча, башкача айтканда, баш мыйзамга жаңы түзөтүүлөргө каршы чыккандарга пикирин билдирди. Анын арасында депутат Каныбек Иманалиев боюнча ал төмөндөгүдөй жооп берди. Садыр Жапаровдун айтымында Каныбек Иманалиевдин типография жана коррупция боюнча кылмыш иштери бар. Каныбек Иманалиев менден кылмыш ишин таппайсыңар деп айтып жүрчү эле го. Анын кылмыш иштери бар экен. Эмне үчүн муну карабайсыңарбы десе, анын депутаттыгынан коркот экен. Өзүнүн кылмыш иштерин билбей, кыйкырып эле оппозиция болуп жүрчү экен. Ал коррупциялык иштери бар экенин өзү деле жакшы билет. А бирок баягы асылса, анан кийин алып барып камап койсо, элге жакшы болуп көрүнүп калат экен, деди Жапаров. Белгилей кетсек, буга чейин жогорку кеңеште Каныбек Иманалиев мага кылмыш ишин табуу, Нарын дарыясынан крокодил табуу менен барабар деген сөздү айткан. Эске сала кетсек, 17 ноябрда президенттин пайдасына жаңы ченемдерди киргизген конституциянын долбоорун коомдук талкууга 80 депутаттан турган топ сунуштаган. Референдумду президенттик шайлоо менен катар 10 январда өткөрүү сунушталууда. Бирок буга чейин эксперттер конституциянын долбоорун даярдоо жана аны кабыл алуу татаал процедура жана 6 айга созулушу мүмкүн деп түшүндүрүшкөн. Ошол эле учурда депутаттар аны толук изилдебей туруп, кол коюшканын айтып, Садыр Жапаровду сындап чыгышкан. Сындагандардын арасында Каныбек Иманалиев дагы бар. Булак Назар Ньюс. Жапакеев, бизнесте кысымга алган Финполдун кызматкерлери жазаланат. Финансы полициясынын жетекчилиги өз ишинде тажрыйбасыздыгын көрсөткөн кызматкерлерге карата катаал чараларды колдонот. Бул туурасында аталган органдын төрагасы Сыймык Жапакеев ыкчам кеңешинин жүрүшүндө билдирди. Ал Финполдун негизги милдети бизнести коргоо жана мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын камсыз кылуу экенин белгиледи. Кара ниет коррупциялашкан аткаминерлердин бизнеске кысым көрсөткөн факторлорун жок кылуу керек. Фискалдык органдардын ашыкча активдүүлүгү мамлекеттин ишкердик климатына ушундай оор мезгилде тоскоол болууда. Финансы полициясы негизсиз куугунтуктоо фактыларын кылдат тергеш керек. Инвестор үчүн эң башкысы бийликтин чөнчүлдүгү жана калыстыгы, деди Жапакеев. Ошондой эле ал жерде кызматкерлердин мыйзамсыз жүрүм-туруму же бизнеске кысым көрсөткөндүгү жөнүндө маалымат жетип калса, жумуштан бошотууга чейин эң катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Муну менен бирге жетекчи бөлүм башчыларга элди жана ишкерлерди үзгүлтүксүз кабыл алып, көйгөйүн угуу тапшырмасы бергени айтылат. Булак Назар Ньюскейже. Айдынбек Акматов,
Жаңы конституцияны кошоматчы юристтер жазган. Саясат талдоочу журналист Айданбек Ахматов Маралга берген маегинде жаңы мыйзамдын долбоорунда социалдык экономикалык маселеге жоопту кызматкер көрсөтүлбөгөнүн сынга алды. Анын пикиринде жаңы конституциянын долбоорун кошоматчы юристтер жазган. Бул баш мыйзам элдин кызыкчылыгын коргоп, бийликтин тең салмактуулугун камсыз кылбайт. 2010-жылдан кийин аралаш система кайра эле супер президенттик башкарууга алып келди. Ошондуктан же таза парламенттик же болбосо таза президенттик башкарууга кадам таштоо кажет. Соттор президенттик бийликтин куралы. Учурда президенттик аппарат сотторду каалагандай башкарып отурат. Эгерде реформа жасалса, аткаруу бийлигинин башында президент өзү турушу керек. Премьер-министрди дайындап жана ага болгон жоопкерчиликти артып коюу туура эмес. 2010-жылы мыйзамдардын баары токтотулган. Ал эми 2020-жылдын 5-октябрындагы окуядан кийин Садыр Жапаров мыйзамдар боюнча кетебиз деген. Учурда мыйзамдарды бузуп бара жатат. Мындай эки жүздүүлүккө жол бербөө зарыл. Айырмачылык ушунда, деди Ахматов. Булак Назар, Ньюскейджи. Ишкер Билимбеков: АКШда ачкан рестораныбыздын жасалгасын Кыргызстандан жасаттык. 10 жылдан ашык убакыттан бери АКШда ишкерлик менен алектенген 3 кыргызстандык Америкада бир нече ресторан ачууга жетишкен. Азыр бул жайлар чет элдиктер менен кыргызстандыктардын чер жазып эс алуучу жайына айланды. Кыргыздын маданиятын, тамак ашын бөтөн жерде даңазалаган Жибек жолу ресторанын негиздегендердин бири Марат Билимбеков менен Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы маек курду. АКШда кыргыз ресторанын ачууга эмне түрткү болуп, ишти кандайча баштадыңыздар? Азыр Иллинойс штатында 3 рестораныбыз иштеп жатат. Бирөө Чикаго шаарында, экөө анын четиндеги Гленвью менен Нейпервиллде. 2 өнөктөшүм жүк ташуу менен алектенет. Алар 3-чү ресторанды ачууга инвестиция жагынан жардам берди. Эң биринчи ресторанды биз үй бүлөбүз менен 2009-жылы Чикагода ачып, азыркыга чейин иштетип келатабыз. Аны биз киреше табуу гана максатында эмес, сүйүктүү ишибиз катары баштаганбыз. Андан бери бир топ кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Эң жеңили ишти баштоо жана аны каттоодон өткөрүү болду. АКШда 3 айдын ичинде тиешелүү кагаздарды чогултуп, жумушчуларды жана имарат тап өз ишкерлигиңди баштай аласың. Эң кыйыны атааңдаштыкка туруштук берип, ишти өнүктүрүү. Бул жакта жыл сайын миллиондогон мекеме ачылат. Анын 90% алгачкы 2 жыл ичинде эле кайра жабылып калат. Мындай көрсөткүч COVID-19 пандемиясынын аркасы менен кирген чектөөлөргө чейин эле болгон. Борбор Азия элдеринин, анын ичинде кыргыз тамак ашын башында америкалыктар кандай кабыл алышты? Чикаго шаарынын борборунда ачылган алгачкы коомдук тамактануучу жайыбыз анча чоң эмес, чакан эле болчу. Ошол убактан бери биз өзүбүздүн кардарларды таап, тамак ашыбыз менен көпчүлүктү багындыра алдык. Бир нече ай мурун ишке кирген рестораныбызга азыр келген меймандардын агымы токтобой, эм алыш күндөрү бош орундар калбай калып жатат. Мындайча айтканда, биз бул жактагыларды Борбор Азия элдеринин тамактарына көндүрүп жатабыз. Жергиликтүүлөр аябай чоң кызыгуу менен келип тамактанып кетишүүдө. Алардын көпчүлүгү биздин тамактарды жеп көргөн эмес экен, ошондуктан кайра келебиз дешүүдө. Меймандар Кыргызстан, Жибек жолу жөнүндө, биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз тууралуу көптөгөн суроолорду беришет. Бөтөн жерде ресторан ачуу, ал жактагыларды кыргыздын үрп адаты, улуттук тамак ашы менен тааныштырып жаткан экенсиздер. Кыргызстанды башка элдерге жакшы эле жарнамалап жаткан турбайсыздарбы? Ооба, биздин тамактар кантип, ага эмне кошулуп жасала турганын конокторго айтып беребиз. Менюбуз ар түрдүү, анын ичинде кыргыздардыкы гана эмес, КМШ элдеринин, мисалы армян, орус элинин тамактары дагы бар. Кыргыздар ачкан эс алуучу жана тамактануучу жайга азыр көбүнчө кайсы улуттун өкүлдөрү келүүдө? Кардарлардын 80% мурдагы советтик республикаларда жашап калгандар. Алар көп жылдан бери өздөрүнүн кичи мекенинен алыс жакта жүргөндүктөн тамак ашын сагынат экен. Биз конкреттүү азык түлүктөргө буйртма берип, кошулмаларды издеп таап, даамдуу тамак жасап берип кубандырабыз. Алар отуруп алып, жаш кездерин, союз маалын эстешет. Андан сырткары дайыма эс алууга келип турган жергиликтүү америкалыктар дагы жок эмес. Кээде бир улутка гана тиешелүү болгон суусундук же тамактарды сурап калган учурлар болуп калабы? Ооба, кымыз, жарма, куурдак сурап калышат. Буйруса менюдагы тизмени жаңылайбыз деп атабыз. Себеби ар бир улутта таандык тамакты даярдоо кылдаттыкты талап кылат. Ага мүнөздүү азык-түлүк, кошулмалар пайдаланылат. Аларды өзүбүз атайын дүкөндөрдөн издештиребиз. Ресторандын ички жасалгасы улуттук стилде, көп эмгек менен жасалганы көрүнүп турат. Аны кимдер жасашты?
Ресторандын жасалгасына керектелген эмеректерди атайын буйртма берип Кыргызстандан алып келгенбиз. Ички жасалгага тиешелүү буюмдарды кыргызстандык кол өнөрчүлөр жасашкан. Мунун аркасы менен биз тамак берип гана тим болбостон өзүбүздүн искусство маданиятыбыз менен да тааныштырып жатабыз. Ал жасалгаларды келгендер көрүп, көпчүлүгү таң калып, кызыгып кетишет. АКШда эмгектенип окуган кыргызстандыктар аз эмес. Мекендештерибиз ал жактан Кыргызстандагыдай эле той өткөрүшөт деп угабыз. Кадимки өзүбүздөгүдөй эле тамада, ырчы бийчилердин коштоосунда тойлор болуп жатат. Ресторанды ачып жаткандагы көздөгөн максат тилектериңиздерге жеттиңиздерби? Менимче толук жеттик. Эң негизги максатыбыз кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу болгон. Азыр биз күткөндөн да жакшы жыйынтыктар бар деп ишеничтүү айта алабыз. Жамаатыбыз көп улуттуу, арасында Кыргызстан, Таиланд, Монголия, Мексика, Түркмөнстан, Россиядан келгендер бар. Башында аларды чогултуу, түшүндүрүү кыйын болду. Ашпозчуларды атайын издеп, айрымдарын биздин тамак ашты жасаганды үйрөттүк. Азыр 3 рестораныбызда 50дөн ашык адам иштейт. Буйруса, башка штаттарга дагы ачып, кеңейтүү пландарыбыз бар. Анткени бизди жергиликтүүлөр жакшы кабыл алышууда. Башка шаарда жашагандарда суроо талап бар. Булак, Спутник, Эйжи.